Кыргызстанда энергетика өнүгөт да. Действительно, Кыргызстан эми суусу көп, ошо менен энергетика өнүгөт. Ошого карап будущий бар да бул энергетиканычы. Ошону карап, ошо энергетиканы тандап мен ушуну окуп, высший жогорку окуу жайды окуп бүтүрүп, ошо жакта иштеп жүрөбүз. Бул кесипти тандоого менин байкем түрткү болгон. Анткени ал дагы энергетика тармактарында иштейт. Ал кичинекей кезинде ушу школдо окуп жүргөндө айтчу, ушу энергетика Кыргызстандын келечеги. Политехнический колледжге тапшырып, аяктан аны бүтүрүп, анан ушу 2011-жылы келдим. Ушу Ленин ЭЖБ Аламедин иретине. Ошол жылдан бери мен иштеп атканыма уже 5 жыл болуп калды. Өзүм кесибим абдан жакшырым. Мен ушу жумушка орношуп атканда үйдөгүлөрдөн сурадым эле. Ата-анаман, апаман ушу жумушка орношуп атам дегенде, алар мени колдоп, жакшы экен деп. Анан постоянно ушу кечинде үйгө барганда тосуп алышат. Ай балам, аман эсен келдиңби депчи. Анткени билесиңер өзүңөр, биздин жумуш опасный дегендей. Анан досторум да колдоп турат мени. Эми ушу эртең менен жумушка келип, ушу балдар менен выездке чыгып, ушундай элге кызмат кылып дегендей. Ар кандай ситуациялар болот. Күн ысык болобу, күн суук болобу, любой погодада, любой аба ырайда чыгабыз. Чыгып ушинтип элге свет берип дегендей. Азыр биз силер көргөндөй эле ошо биз ОЗПга даярданып аттык. ОЗПга даярданып ошо бактарды, бутактарын аралап, ошо линияларды тартып дегендей, перетяжка проводов дегендей. Ошо линияларды алмаштырып, трансформаторларды оңдоп жүрөбүз. Кышка даярбыз, Кудай буйрса жакшы чыгабыз. 2015-жылы май айында райондордун арасында конкурс болду. Райондордун арасында конкурс болуп, ошо Чүй область плюс Талас обласу түндүк электр уюштурду. Ошактан биз Аламедин рет 1-чи орунду алдык. 1-чи орун алып, анан бөлүштүрүүчү компаниялардын арасына тандалып кеттик. Жакында эле октябрь айында болду мелдеш. Бөлүштүрүүчү энергия компания Кыргызстан боюнча. Аяктан да ошо 1-чи орунду алып, аябай жакшы болуп атабыз, ошо бактылуу болуп атабыз дегендей. СНГга эмки жылы Кудай буйрса бара алып атабыз, ошо мелдешке. Аякка барып келип, обмен опытом дейт, ошо обмен опытом өзүбүздүн билгенибизди ушу жаш жаңы жумушка кирип аткандарга, ушу иштеп жүргөндөргө үйрөтөлү деп, ошо Кыргызстанга ошентип кичине болсо дагы салымыбызды кошолу деп атабыз. Не обязательно бул сразу депутат болуш же сразу министерство барыш дегендей. Ошо Кыргызстанга кичине болсо да ошо салымыбызды кошуп, ошентип Кыргызстан атын чыгарып дегендей, анан жаш балдарга өзүбүздүн ошо билгендерибизди үйрөтмөй деп ойлойм. Кээ бирки айылдарга барып калып, анан үйүндө свет жок болуп калганда ошо жасап берсек, кишилер чыгып, ушу жаман абдан кубанып, ушу үйлөрүнө киргизет дегендей. Өздөрү сыйлашат да, аябайчы, чай берип, суукта дегендей. Ошого биз абдан кубанып дегендейчи, өзүбүздүн кесибибизди, ушундай биз элге жакшылык алып келе атабыз ушинтип. Ушу акыркы жылдын ичинде, акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстан энергетикасы аябай жакшы оңолуп атат, өсүп атат деп айтам. Анткени аябай көп трансформаторлор коюлуп атат, линиялар алмашып атат, көп ГЭСтер курулуп атат. Ушул жылы эле 2015-жылы жаңы подстанция ачылды, линия тартылды 500 киловольт. Ошо Кудай буйрса жакшы болот.